Урматтуу президентибиз Садыр Жапаров, мен сизге ушул өтө бир өкүнүчтүү, менин эле эмес, бүт Кыргызстандын көйгөнү менен кайрылгым келет. Менин кызым монтип бир аз майып болуп төрөлдү. Эми ушуну подозрение коронавирус дейт бир врач. Ага барсак ала албайт. Жок, бул хирургия дейт, хирургияга барсак ала албайт. Ушинтип же рентгенге повтор тартайын десек повтор тартпайт. Саламаттык сактоо министринен Нүгүл деген эжеге 3 жолу киргенмин. Бул үчүн 2 жолу киргенин себеби жалга барабыз, обед кече талон түгөнүп калат, после обед 5 талон деп албайт, акча бергендерди алат. Ушинтип кызым төрөлгөндөн бери көйгөйдө жүрөбүз. Азыр жогорку кеңешке келсем бир депутат чыгып атын унутуп койдум, чалып кабыл алат деп койду. Макул, менин баламды кабыл алат. А башка карапайым калк эмне болот? Кимдин акчасы жок, очередте турат, кимдин акча таанышы бар, без очеред кирип дарыланып атат. Азыр могу өкмөт үйүнүн астында турабыз, сиздин үйүңүздө. Сиз жашаган жерде, но бирок сиз иштеген жерде киргизбей атат да. Эми кире албасам ушул аркылуу сизге теледин аркылуу кайрылам. Азыр дагы бир аздан буюрса бүт журналисттер келет. Ушул жерде дагы ак үйдүн астында мен жалгыз митингдемин. Чыгып бир карапайым атымды арызымды угуп коюңуз. Jerusalem, Ikayalami, Gilondoloze, Ambenami, Zungangishilana. Look into my eyes, see pain and sacrifice. What goes on my mind? Just trying to survive. Gilondoloze. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana.